Bir turmуштук окуяны айтып берейин. Bir эне балдарынын баягы азыркы психологиялык абалын, жан дүйнөсү жөнүндө билгиси келип, психологко барып аны менен кеңешет. Психолог анын балдарын чакырып алып, алар менен сүйлөшүп, баарлашып, анан аларга сүрөт тарттырат. Сүрөт тартып бүткөндөн психолог алар чакырып алып сурап атат. Бул ким? Апабыз. Булчу? Бул биздин бир туугандарыбыз, байкебиз, эжебиз дегендей. А булчу деп bir кара чекитти көргөзөт. Ал биздин атабыз деп жооп берет. Эмне үчүн баары жакшынакай тартылгандагы атасы ошол үй бүлө жөнүндө кам көргөн, үй бүлөнү багып аткан киши кара чекит болуп калды деп ойлойсуз. Көрсө, ошондо психолог таң калып тиги энесин чакырып сурайт экен. Сиз кандай жолдошуңуз каза болуп калды беле, жан менен ажырашып кеттиңиз беле деп. Жок деп таң калат. Тескерисинче биздин атабыз эң жакшы. Биз үчүн ал керели кечке иштейт, биз үчүн кам көрөт. Бизге мына ушул кийим, ушул атабыз барда биздин кийимибиз, бүтүн курсагыбыз ток деп жооп берет. Бирок балдар менен убакыт өткөрөбүз, силер менен чогуу эмне иш кылат десе, тилекке каршы эртең менен балдарым уктап атканда, кечинде балдарым эсоп уктап калганда үйгө келет дейт. Ошондо психолог мынтип айткан экен. Силердин ушундай камкор, силерди аябай жакшы баккан, силер үчүн силердин келечегиңерди ойлоп жан үрөп иштеген атаңар бар экен, бирок ошол ата баланын жан дүйнөсүндө жок экен деп жооп берет. Анткени ошол камкор ата баласы менен бир да убакыт өткөрбөптүр. Баласы менен бир жака барганды мындай кой, жөн гана чогуу ойноп, же чогуу бир китеп окуп, айтор же бир чогуу гүл терип, футбол ойноп дегендер баласы менен сүйлөшүп, жок дегенде бир күндө 10 мүнөт сүйлөшпөгөн ата-эне тилекке каршы ушундай баланын жан дүйнөсүнөн орун албай калат экен. А мунун баарын билүү үчүн, баланын эмнеден жапа чегип же эмнеден кубанып жатканын билүү үчүн анын тарткан сүрөтүнө көңүл бурушубуз керек.